Деги айлардын султаны орозо ай мына ошо биздин үйгө кирип келди. Ал эми ошону туура кантип туура тамактаныш керек орозо учурунда же болбосо кандай ооруларды жаратат ошол боюнча бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар. Анда мен менин кесиптешим тааныштыра кетсин. Ооба, орозо жана медицина деп бүгүнкү темабызды айта кетсек болот. Негизи эле урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол боюнча орозо боюнча өзүңүздүн суроолоруңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Бүгүнкү келген коногубуз менен тааныштырып өтөйүн анда. 6-үй бөлөлүк медицина борборунун дарыгери Эльвира Жылдызбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Баанаңыз кандай? Жакшы болот. Абдан жакшы. Негизи эле алгачкы суроомду бере кетейин. Ушул негизи эле орозо айымына бүгүн кирип келди. Негизи эле орозо кармоо адамга кандай медицина тармагынан кандай пайдалуу жактары бар? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Орозо кармоо бул бардык эле адамдарга парыз деп эсептейм, бардык мусулмандардын. Анткени эгерде өнөкөт оорулары жок болсо, азыркы кезде дени чын болсо, өспүрүм балдар эмес, мындай дени жакшы мындай түзүлгөн, дени чын балдар эме кишилер болсо, адамдар болсо, да баарына орозо кармаганга парыз да. Анын өтө эле пайдалуу жактары көп. Биринчиден ден соолукка дагы пайдалуу, анткени организмдеги болгон зыяндуу заттардын баары, шлактардын баары чыгып, организмдеги зат алмашуу аябай оңдолот, түзөлөт. Ошондой эле башка жанагы мусулман эмес элдерде эле орозо кармабаса деле ар кимдин өзүнүн орозо сыяктуу убакыттары болот го, жагындай пост деп коет. Ошондой убактарда зыяндуу биз ичип аткан туура эмес тамактардын баарын биз ошол убакта жебейбиз да, организм ошодон өтө эле жакшы арылат да, зыяндуу. Туура эмес тамактануу деп калдыңыз, эми ошо туура тамактанууну айтып коесузбу? Биздин элдер аябай азыр көп Кыргызстандын 90% орозо кармап жатса керек, анан негизи деги эле ооз ачаарда же болбосо ооз жабаарда кандай тамактар жеш керек? Туура эмес тамактануу деп. Туура тамактануу бул адам баласында өзү орозо убак болбогондо деле кармалышы керек да. Чынын айтканда организм өтө мындай чын болуш үчүн, жанагындай көп оорулар пайда болбош үчүнчү. Азыркы убакытта неме деп ооз ачаарда, ооз жабаарда сухур деп коет. Ошону кармаганы өтө туура. Аны мындай өткөрүп жибербеш керек да, сухур убактынчы. Анан кийин ошо ооз жабаардын алдында өтө майлуу, жанагындай курулган, туздуу, мындай маринованный тамактар болбойт да. Анткени ал кайра суусундук ичкиси келип, адам өзү кыйналат күнү боюнча. Азыр билишимче где-то орозо бир 12 сааттын убагында кармалат экен. Ошондо жарым күн биз ачка жүрүшүбүз керек да. Ошон үчүн мындай адам баласы кыйналбагандай, организми кыйналбагандай, более жеңилирээк жана тоюмдуу тамак болуш керек да. Эртең менен ооз жабаардын алдында жандай ботколорду жеш керек, каша деп коет го, чтобы тоюмдуу болуш үчүн сыр, творог или быштак деп коет, ошо более белок көбүрөөк болуш керек да. Организм мындай чыдап, кечке чейин ооз ачкычакты организм мындай козголбогондойчу, аябай кыйналбагандай. Негизи эле ушул айда, ушул орозо айында негизи ички организм тазалат дедиңиз да, анан негизи эле ушул орозо кармоо кандай ооруларга мындай шыпа болуп эсептелет? Эгерде адамда мындай ожирение деп коет, ашыкча салмак бар болсо, ошол ашыкча салмак кичинеден арылат. Адамда эгерде жандай кант диабети деп коет, эгерде ошого предрасположенность бар болсо, кант диабетинен башталышып кетишине, ошодон дагы арылтат да. Анткени адам биринчи кармаганда, орозо кармаганда биринчи, үчүнчү күнгө чейин аябай кыйналат да. Анткени организмибиз биздики күндө тамак жегенге көнүп калганда, анан биз болсо бул убакта мындай эки эле маал жешибиз керек болуп калат да. Эртең менен ооз жапкычакты и ооз ачкандан кийин эле тамактанып калат. Ошо убакыт ортодо ач карын жүрүп калганы үчүн адам башында организми кыйналат, суусайт, чарчайт, батыраак мындай алы кетип, алсырап, уйкусу келет да. Анан кийин болсо экинчи этапы башталат. Бул где-то 8-ден 15-чи күнгө чейин организм уже жанагы мен айтып кеткен шлактар чыгып баштайт, организмдин мындай иштөөсү оңолуп баштайт да. Анан кийинки 15-чи күндөн дальше 30-чу күнгө чейин организм уже көнүп калат. Анда уже баягы нерв системасынын, жүрөк кан тамыр системасынын, ошондой эле ички эндокриндик система деп коет, бездердин. Ошо системалардын баары немеси иши түздөлүп, организм өзү уже көнүп жакшы болуп калат да. Ошол убакта жанагы эгерде башталып келаткан кандай бир оорулары бар болсо, же болбосо жанында ашыкча салмактыгы бар болсо,
мындай кандайдыр бир зыяндуу бир нерселер башталып келаткан болсо алардын баары мындай постепенно жок болуп калат да, организмдин жана шлактардан неме Абдан жакшы. Негизи эле кан диабети бул айык пастарттардын бирине кирет да, бул өзгөчө бир орозонун карасаң таасирине. Ал эми айта кетпедиңизби, ушулардын ооруларды жок кылат депчи. Ал эми кандай оорусу бар адамдарга же өнөкөт бар адамдарга деги эле орозо кармаганга болбойт? Эгерде азыркы өнөкөт оорулары бар болсо, жана хронический деп коет го, ошол оорулардын козголуп турган убакыты болсо болбойт. Эгерде кимдердики андай курч оорулары бар болсо, жандай пневмония, бронхит деп айтып коет, ошондой оорулардын дарыларды саат сайын ичип турушу керек да. Жанагындай кургак учук деп коет, туберкулез, жанагындай ВИЧ инфекциялары бар, ошол убактарда именно азыр лечение алып аткан болсо дарылардан, анда ал неме кармаганга болбойт да, анткени алар дарыларын токтотпой ичиши керек да саат сайын. Эгерде токтотуп койсо организмине залалы аябай көп да. Ошондуктан андайларга кош бойлуу адамдарга, энелерге, ошондой эле эмчек эмгизип аткандарга, эгерде баласы деген питание албай калса дагы жабыркалайт да. Кош бойлуу аялдардыкы, ошондой эле бала эмгизип аткандар, аял өзү алсырайт, анткени көптөгөн витаминдерин баласына берет. Ошол убактарда кармаганга болбойт да. Ошондой эле кары кишилерге, өтө эле кары болсо, көп өнөкөт оорулары бар болсо, козгоп койбош үчүн, анткени көп оорулар козголуп, мындай плачевный немелер болуп калат да, аяк жактарычы, ошон үчүн ошондойлор козголбош үчүн желательно кармабаш керек да. Абдан жакшы. Негизи эле ушул кичинекей жаш балдар, кыздар 9 жашынан балакатка жетип, ал эми балдар болсо 12 жашынан. Анан ошол негизи ошол жаштан баштап орозо кармаса тууралуу медицина тармагынан. Эгерде организми өтө эле чын, жакшы болсо, мындай күчтүү бала кармай алат, алы жетет, башка нерселерге мындай алаксып кетпейт деген болсо кармаса болот да. Бардык эле кишилерге организм эгерде позволять этсе, мындай өтө эле чын болуп, мындай кыйналбай турган болсо кармаса, конечно, болот. Абдан жакшы. Эгерде мынтип эсин жоготуп кулап калгандай чоң эле кишилер болот. Эгерде или кан тамыры жана кан басымы жогорулуп кетиши мүмкүн, мындай ысык күндө суу аз ичкенден, андайлардыкы желательно токтотуп туруш керек да, организми чындалып жакшы болгондон кийин уланса болот. Абдан жакшы. Урматтуу көрөрмандар, азыр бизге СМС каттарды жиберсеңиздер болот. Биз өзүнүн дарегине жеткирип, сөзсүз түрдө суроолоруңуздарга жоопту алууга даярбыз. Анан кийинки суроомду сизге бере кетейин. Ошо деги эле азыркы учурда кандай оорулар менен сиздерге көп кайрылат? Себеби библиолог дарыгерсиз да, ошондуктан кайсыл жаштагы, курактагы адамдар көбүнчө кайрылат? Кандай оорулар менен? Азыркы учурда көп эле мындай курактарынан бөлүп деле көп айырма албайсың, анткени улуу адамдар да кайрылат, жаштар да кайрылат. Азыр биздики тамак жеген питанияларыбыз өтө эле начар, анткени элдердин баары шашып эле басып жүрөт. Эптеп курсагын тойгузайын деп эле жолдогу пирожки, жанагындай фастфудтарды көп жешет, тез тамактануу. Үйлөрүнө келгенде деле жумуштан чарчап келсе тамак жасагысы келбейт. Мындай туура тамактануу деген жок. Жашылча жемиштерди, жанагындай жер жемиштерди биз өтө эле аз колдонобуз. Мындай кышкы мезгилдерде алар азыраак кымбат болгон үчүн көбү жанагындай камыр тамактарга, мындай тоюмдуураак болсун деп картошка, камыр, күрүч ошондойлорду көп жашат да. Анан кийин организмде көбүнчө мындай микроэлементтер, полезный витаминдер азайып калган үчүн азыр жаш курактагылар деле балдар келет, ички органдарынан жанагындай хронический холецистит, гастрит дегендер өтө эле көп да, жаштардын арасында да. Жировой гепатоз дегендер өтө көп, анткени азыркы көбүнчө байкасаңыздар эле ашыкча салмактуу адамдар көп го. Кыймыл аз. Көбү чарчап келишип, анан ой жумушта деле иштеп атам, мен жумушта деле кыймылдайм деп коюп, көбү мындай спорт залдарга барышпайт, же болбосо эшикке чыгып басып сейилдөө деген жок да. Ошон үчүн бизде мындай куракка бөлүп деле кереги жок. Жаштарда деле кан басымы жогорулар бар, сахарный диабет болгондор бар да. Ошон үчүн бул жактан көрүүчүлөрүбүздүн суроосун окуй кетейин. Саламатсыздарбы? Негизи эле туура тамактануу деп айта кеттиңиз. Анан ошол рецепт тууралуу дагы бөлүшө кетесизби деп айтып рецепт тууралуу
именно кандай тамактаныш керек дегенебе. Озун ачарда, оз жабардын алдында жана мен айтып кеткендей, көбүнчө белоктуу тамактарды көбүрөөк болуш керек, жанагындай курулган, анан кийин туздураак, кечки деп айтышат экен, кечки оз ачкан кездеги жеген тамактарды утрам мындай оз жабардын алдында желательно жебей эле коюш керек. Анткени кечинде биз деген көп нерсе жейбиз да, майлуу, жандай курулган, анан жирный болгондордучу. А эртең менен чтобы жанагындай суусап көбүрөөк кыйналбаш үчүн более тоюмдуу жанагындай кашаларды жеш керек, ботколордо сыр, жашылча жемиштерди кошуш керек рационгочу. Оз ачарда болсо дагы айтып коет экен, бизде бир оз ачарда суу берилет да, орозо кармагандаргачы, ошо бир стакан суу хотя бы ошондой жылуу болуш керек да, мындай муздак да болбош керек, анткени ач карын жүрдү да кечкери киши, анан кийин ашказаны мындай түйүлүп турат. Анан эгерде муздак суу огош бетер түйүлүп, анан аш болбой, тамагы кыйналып, кечинде аябай кыйналат да, ошон үчүн жылуу мындай немесин мышцаларды расслаблять этип, мындай тамактанганга даярдуу болуш керек да. Анан кийин болсо ошентип финик да кошо берет, курма деп коет. Ал болсо тиги эртеден кечкери ач карын жүрүп, глюкозасы түшөт. Глюкоза бизге энергия берет да организмгечи. Ошо бир финик, 2 финик болсо хотя бы жеп коюш керек да, ошого энергиясын көтөрүш үчүнчү. Анан где-то бир 20-30 минутадан кийин ошо суу ичип, финик жегенден кийин анан тамак жеш башташ керек. Бирок тамак болгондо дагы башында мындай суюк тамак жеш керек да, шорпо же болбосо суп-пюре деп коет го, жеңилирээк кете турган. Ошондойлорду жеш керек. Бир 2 кесим нан менен. Анан кийин намаз окугандар болсо, алар кечки намазын окуйт да 5-малчы. Ошо намазын окуп бүткөндөн кийин дагы 1-2 саат өтөт да жана шорполорун ичип бүткөндөн. Анан кийин ошондо основной блюдо деп коет, негизги тамагын жанагындай уже более плотныйраак тамак жеш керек да. Биздикилер көп ойлойт мындай орозо кармаганда оз ачкан кезде, оз жапкан кезде эле жеш керек деп. Ошо ортодогу оз ачылып, оз жабылганын ортосундагы период ошол убакта деле мындай кичинеден өзүнүн организмине тамак неме кылып кое берсе болот да, жеп жашылча жемиштерден, жанагындай болсо более тоюмдуу белоктордон побольше. Эгерде ичи ашказан жактары көп оорутпай, метеоризм деген жок болсо, мындай ички органдардын тамак сиңүү системасы өтө жакшы болсо, бабы ошолорду кошсо болот да. Абдан жакшы. Негизи ошол жана тамактанганда ошо туура тамактануу өзгөчө орундалый турбайбы? Ошондуктан жана оз ачкандан кийин айтып кетпедиңизби, финики жеш керек, анан суу ичиш керек, анан кийин гана тамак жеш керек депчи. Ошолордун ортосу канча минутадан болуш керек? Суу ичип, финик жегенден кийин где-то бир 30-20 минутта өтүш керек да. Анткени эртең менен турганда деле адам баласы биринчи суу ичиш керек деп айтат. Анткени суу организмдеги жүрүм-турум немесин барын запускать этет да башындачы. И ошол оз ачылып турган кезде адам баласы көбүрөөк суу ичиш керек да, суусундуктан көбүрөөк. Анткени оз жабыккан кезде суу ичилбейт. Адам тердейт, сүйлөйт, жанагынтип жидкосттун баары организмден чыгат да. Как испарение болот, анан кийин ошон үчүн мынтип суусап, чаңдап, анан кийин алсырап, баш ооруган баары ошо көбүнчө жанагындай суунун организмге жетишпегендиги да. Ошон үчүн көбүрөөк суусундук ичиш керек да. Сонун негизи эле айта кеттиңиз, ошо кош бойлуу аялдарга негизи орозо кармоо зыянын тийгизет депчи. Анан негизи эле ошол кош бойлуу аялдарга, бала эмизген аялдарга негизи орозо кармоо мындай көрүп да келебиз да, кармап келишет. Анан негизи кандай карайсыз ошол нерсеге? Медицина тармагынан. Эгерде мындай желательно кармабай эле койгону жакшы да. Анткени дагы төрөгөндөн кийин, баласын эмгизип бүткөндөн кийин кармап өзү улантып койсо болот да. Анткени азыркы балага өтө эле мындай көп витаминдер керек. Энеси мындай, кой мен бул менин парзым, мен кармашым керек, бул деген мусулмандардын неме кармап келген эмеси деп өзүн кыйнап кармаса, баласы да кыйналат да. Анткени бала жанагындай суусундук балага да жетпейт, энеси ичпеген кезде. Анан кийин мындай пайдалуу витаминдерди алайын десе, баласы ала албайт, анткени мамасында жок болуп калчу, энесинде. Ошондуктан энеси мындай баласын ойлосо, баласынын камын ойлосо, эмесин ден соолугун ойлосо, анда кичине токтотуп турса болот да.
Андан жакшы. Азыр биз ушун менен эсибиздин эфирибиз аягына келип жеткен экен. Сизге ушундай бир кеңештериңизди бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби азыркы орозо учурунда бир өзгөчө бир маалыматтар биздин көрөрмандарга жетип болуш керек, Себеби дал ушул орозо учурунда туура тамактануу бул өзгөчө орунду ээлейт экен. Чоң рахмат эртең менен таң эрте бизге келип өзүңүздүн жакшы кеңештериңиз менен бөлүшүп бергениңизге.